Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде актуалдуу көрсөтүүсү. Студияда мен Мерим Ташыбекова. Саламаттык сактоо тармагында соңку мезгилдерде көп жаңылыктар болууда. Алсак министр Алымкадыр Бейшеналиев Түркияга иш сапары менен барып, бир катар макулдашууларга жетишип келди. Ошондой эле өкмөт оптималдаштыруу саясатынан улам саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү тармактары бириктирилди. Соңку суткаларда балдардан Кавасаки синдрому тастыкталып, бул дагы көп кооптонууну жаратууда. Андыктан ушул жана башка маселелерди талкуулоо үчүн студиябызга мейманга саламаттык сактоо жана өнүктүрүү, социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев акайды чакырганбыз. Саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Ошо биринчи эле жагымдуу нерселерден баштайлык. Ошо Түркияга иш сапары менен барып келдиңиз. Аякта кандай макулдашууларга жетиштиңиз, кимдерге жолуктуңуз? Биринчи менин министр болгондон кийин 29-октябрда 2020 мен Турцияга барып, ал жерде түрк саясатчылардын саммитине катышкам. Ошол жерден Турциянын саламаттык сактоо министри Фахриддин Хаджа менен жолугуп, биздин көйгөйүбүздү айтканбыз. Биринчилерден болуп мен ошо гуманитарный помощь жардам бериңиздер деген. Экинчиден бизден көп көйгөйүбүз болгон Бишкектеги кыргыз-түрк достук клиникасы көптөн бери ачылбай, өзлөрүнүн проблемалар болуп аткан. Ошолорду чечүүгө дагы жардам бер деп мен сурангам. Андан кийин биздин жарандар 150 жаран мындай оор операцияларды кылыш үчүн ошо Турцияга барып кылдырып келип турушкан. Алда биздики токтоп калган. Биздин дагы специалисттер барып өзлөрүнүн квалификациясын көтөрүш үчүн окуп келишчи, алда токтоп калган. Ошолордун вопростордун баарын мен көтөргөм. Биз ушул 4 айдын ичинде сүйлөшүүлөрдөн жүрүп атып, анан кийин биздин президенттик шайлоо болгондо Турциядан депутаттар келген. Алар менен да мен сүйлөшүп жолугуп, ушул биздин Бишкектеги жанагы мен айтып кеткен кыргыз-турецкий достук клиникасына ачууга жардам бергиле деп сурангам. Анан алар айтышты, биз ушул парламентте карап атабыз дегенден мен ошол октябрда көп жылдан бери, 14 жылдан бери Файл Хайл деген благотворительный фонд $10 миллион берип, мобильный клиника дардап беришмек. Ал дагы токтоп калган, аны да мен көтөргөм. Кудай буйрса, мынакей ушул 2-3-4 вопростун бардыгы азыркы барганда чечип бердик. Биринчилерден болуп, бул улуу парламенттик собранияда, Турецкийдеги парламентте ошол биздин Бишкек кыргыз-турецкий достук клиникасын ратификация өттү. Мурдакы эле кандай биздин парламенттеги условия менен өткөн болсо, биз дагы сүйлөшүп атып, ошол эле биздеги парламентте өткөн ратификация болгон программа менен өттү. Азыр президенттин колго алды. Президент кол койгондон кийин мен да министр Вазир Хачап менен сүйлөшүп тургам. Ал дагы бизге айтып атат, батыраак биз ачып берели. Эмне үчүн дегенде, бул клиникада азыркы кезде заманбапга жооп бере турган компьютерный томограф, УЗИ, биз азыр чоң операцияларга муктаж болуп, башка өлкөлөргө жөнөтүп аткан биздин жарандар ушул жерден эле операцияларды ала баштайт. Экинчи чоң жетишкендигибиз, биз барып ошол 5 мобильный клиниканы көрдүк. Заводду алып аткандардан барып, мен ар бир деталына чейин өзүм практик хирург болгондон кийин бүт бардыгын текшерип, көрүп, Нормеке деген норвежский фирма даярдап аткан. Алардын представительдери менен, андан башка 3 фирма ошол компьютерный томограф, медицинский оборудование алгандар менен фирмалар менен жолугуп, алардын оборудованиясын баарын текшерип, азыркы кезде алар Турциядан бияка чыгып атат. 2 машинебиз мынакей көчөгүндө Грузияга келген. Ал жерде кармалган экен, биздин Министерство иностранных дел жардам берип, ал вопросторду чечип, 2 машина уже Азербайжан өлкөсүндө өтүп, беркилер болсо жакын арада биздин бияктан биз жөнөткөн
шоферлордун абдан опытный шоферлор жөнөтүп атабыз. Алар ошол Турциядан Грузияга, Грузиядан Азербайжанга өтүп, Азербайжандан Казакстан аркылуу Кудай буйруса бүт бардыгын бизге жеткирип берет. Ошондой эле биз 5-6 октябрда болгон революциядан кийин жаракат алган 20 адамга Турциядан чоң операция кылганга биз сүйлөшүп келдик. Азыркы кезде алардын документтерин биз жөнөтүп атабыз. Көчөтөн баштап биз жөнөтүп баштадык. Ал дагы менин оюмча чоң жетишкендикке жетти деп ойлойм. Ушинтип эки чоң гуманитарный помощь болсо бизге биз сураган гуманитарный помощтун бардыгын азыр жөнөтүп башташты. Биринчилерден болуп бизге 5000 ПЦР тести биз ала келдик өзүбүз дагы. Калгандарын жакын арада биз тосуп алабыз. Ошол кыргыз-түрк достук бейтапканасы боюнча айтып кеттиңиз, бул жерден дагы өтө оор, анан уникалдуу операциялар жасоого мүмкүнчүлүк түзүлөт деп. Биздин дарыгерлер ошол нерсеге даярбы? Азыр биздин ошол документ боюнча Турциядан квалифицированный опытный врачтар келет. Биздин врачтарга бул жерге окутат. Ошондой эле 20 биздин специалисттер Турциядан ошол клиникада иштеп калганга өзлөрүнүн специалист боюнча квалификация өтүп окуп келишет. Бул жерде 3 жылга бизге жардам беришет түрктөр врачтары. Бул жерде чоң операцияларды кылып, биздин специалисттер дагы даяр. Ошолор менен чогуу кылып, 3 жылдан кийин алар биздин клиникага өткөрүп берет. Биздин специалисттер андан ары өздөрү иштей берет. Эми үчүн дегенде биздин хирургдар бардыгы даяр, бирок аппаратура жок болгондуктан, биз муктаж болгондуктан ошолорду кыла албай атканбыз. Азыркы кезде ал жерде аппаратуранын бардыгы дүйнө жүзүндөгү азыркы заманбапка жооп бере турган аппаратуралар бар. Ошо Түркияга барганда алардын медицинасына болгон кандай таасирлерди алдыңыз? Мисалы, COVID-19 илдетин биз да баштан кечирип аттык, алар деле баштарынан кечирди. Жарандары алардын жоопкерчиликти кандай сезишет экен? Бизде үлгү ала турган нерселер бар бекен? Мен биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров айтты, биздин жарандарыбыздагы дүйнө жүзүндөгү заманбап больницаларда дарыланыш керек. Ошондой заманбап больницаларды биз курушубуз керек дегенде, мен ошол өзүмдүн визитимде барып 4000 месталык койкалык больница менен абдан таанышып чыктым. Себеби азыр биз дагы ошолдой бир жерде чогулган бир заманбап клиниканы курушубуз керек. Эми үчүн дегенде жаран келип, ошол эшиктен кирип, кайра аркы эшиктен чыгып кеткенде уже дарыланып, айыгып чыгып кетиш керек. Себеби бизде бир жерден анализин берет, экинчи жерден компьютерный томография өтүп, үчүнчү жерге барып, төртүнчү жерге барып жатып атат. Жок, биз ошол клиниканын биз опытын көрүп, мен барк архитектурный эмелерин бүт баарын ала келдим. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго мен көрсөтөм. Эми үчүн дегенде Садыр Нуркожоевич айтты, мен каражат табам, ошону кура баштайлы деп. Экинчиден, сиз айтып кеткендей, ковид оорусу дүйнө жүзүн каптады. Ошондой эле Турцияны да каптады. И Турцияда мен барганда көрдүм, бардык жерде саламаттык сактоо министерствосу алгоритм киргизген, ошону сактайт экен. Суббота, воскресенье күндөрү машинелер дагы эшикте баскандардын бүт баары токтойт экен. Полиция кармайт экен дагы, сразу штраф салат экен. Мен дагы карап көрдүм, кандай штраф десем, кармалып калса $500 чейин салат экен. Ошон үчүн элдердин бардыгы саламаттык сактоо министерствосу менен эмес, чогуу ушул азыркы кездеги биздин душманыбыз, биринчи душманыбыз ковид болуп атат, ошо менен күрөшкөнгө жардам беришет экен. Мен дагы бардык элибизге дагы кайсы жерде болбосун, жолукчуларда бардыгын айтып атам, биз да сакташыбыз керек. Силер бизге, саламаттык сактоо министерствосуна, медиктерге жардам беришиңер керек, бул ковид оорусун жеңгенге.
Ошол аларда айыппулду аябай жогору баага чейин салат деп атпайсызбы? Анан биздин жарандарга, биздин менталитет менен ошол нерсени колдонууга болот бекен бизди өлкөгө? Бизге колдонууга болбойт, себеби биз азыркы кезде сиздер журналисттер, тиги бардык средствен эмелерден, масса информациялардан бүт баарынан биздин атактуу кишилерден суранып атам. Ошол элдерге кайрылып, медиктерге, саламаттык сактоо министрлигине жардам бергиле. Ал жерде 3 эле нерсени такташ керек болот. Биринчилерден болуп, бул маскага тагыш керек. Экинчиден дистанцияны сакташ керек. Үчүнчүдөн колду жууп туруш керек. Бул ушул 3 элемени сактасак, мен ойлойм, бул ковид оорусун биз жеңебиз. Мына ошо соңку мезгилдерде вирустун жаңы штамдары улам пайда болуп, мутацияланган, ал дүйнө жүзүнө дагы аябай тездик менен тарап атат. Биздин коңшу мамлекеттерден да чыгып атат. Бизде ошол нерсеге даярдыктар кандай болуп атат? Мына сиз айтып кеттиңиз, Түркияда бейтапканада бир эле кирип ошол жерден бардык медициналык кызматтардын түрлөрүн ошол жеринен алып туруп чыгып кете тургандай шарттар бар экен деп. Бизде болсо мына бейтапкана куруу тапшырмасын мурдагы президент берип кетти эле, ошол ишке ашып атабы, кандай болуп атат? Азыркы кезде мен мурдагы интервьюда айттым эле, бизде инфекционный больницалар курулду. Бишкекте курулду, Ошто курулду. Көчөгүн эле мен республиканский штаб өткөрүп, нарында кандай калсак 92% уже инфекционный больница курулуп бүтүп калыптыр. Каражат кичине жетпей атыптыр. Мен аны өкмөткө, президентке бүгүн билдирем. Экинчиден болсо 14 клиниканы баягы ремонт кылыш керек эле. Алардын уже 11лери бүтүп калды, калгандары да бүтүп атат. То есть биз азыркы кезде 3-чү ковид оорусуна даярбыз. Сиз айтып кеткен английский форма мутирован деп коет, азыр бүт бардык өлкөлөрдө бар. Биздин өлкөгө Кудай келе элек. Анын алдын ала биз аракет кылып атабыз. Ошол өлкөлөрдөн кайсы жерде ковид оорусу, мутированный форма оорусу бар жерден келаткандарға бүт бар анкета толтурулуп, биздин медиктер аэропортто турушуп текшерип атышат. Мен да барып түн ичинде ушу учуп келген самолеттордон текшердим. Кандай калып биздин медиктер текшерген ПЦР тестин сөзсүз алып атабыз. Ар бир жарандын температурасын текшерип, абалын текшерип атабыз. Эгер бир эле кыным болуп калса, аны уже биз бөлүп алып туруп андан ары текшерип атабыз. Ошол анкеталарды биз жыйнап атабыз. Ар бирин өзүнчө кылып, кокустук болуп калып, ошол учуп келген жарандардын бирөөсүнөн чыгып калса, ким менен контакт болду, ким менен кайсы жерге барып, каяктан учуп келди, бүт бардыгы бизде болуп атат. Ошондой эле биздин лабораторияларда азыр биз иштеп, ошондой вирус келип калса, диагноз коюп, актаганга дагы даярбыз. Ошол көп функциялуу бейтапкана деп демекчи, Жалал Абадда ошондой бейтапкана курулуп ишке кириптир. Жакшы иштеп атыптыр, бирок ошол жерде дарыгерлердин жетишсиздигинен ошол бейтапкана ошол өзүнүн функциясын толук аткара албай атыптыр. Ал жерде 20дан ашык медициналык кызматкер жетишсиз болгондуктан башка бейтапканадан келип ошо элге кызмат көрсөтүүгө аргасыз болуп жатканы тууралуу бизге да маалымат келип түшкөн. Ошол маселени чечүүгө кудурет жетеби? Азыркы кезде биздин 2020-жылы ушу ковид оорусунда саламаттык сактоо жагында кандай проблемалары бар экени ачык айкын билинип калды. Биринчилерден болуп биздин кадрлардын жетишпестиги. Эң үчүн кадрлардын жетишпестиги ал биздин маанайы зарплатасы аз болгондуктан көп биздин врачтар, докторлор кошуна өлкөлөрдө бар иштеп атышат. Көбү кошуна өлкөлөргө кетип калышты. Ошону токтотуш үчүн биринчилерден болуп биз өкмөткө, президенттик аппаратка айттык, медиктердин зарплатасын көтөрүп бериш керек. Ошондо гана биз токтотуп калабыз. Азыркы кезде жетишпеген биздин кадрларды биз Кыргыз мамлекеттик медицинский академиясына, Оштогу медфакультетке, Славянский университеттин
клинический координатор деп коет, алар 3 жыл өтөт, ошолорду аймактарга каяка жетишпегендиктерге жөнөтүп, ал жерде бардык условиясын берип атабыз. И ошол биздин бүтүрүүчүлөр, клинический координаторлор көп жардам берип, азыркы кездеги кадрлардын жетишпестиктерин биз ошолор менен чечип атабыз. Жакшы экен. Мына ошол жакында эле балдардын Кавасаки синдромуна шектелип 28 бала эне жана баланы коргоо улуттук борборуна түшкөнү маалым болду. Анын ичинен 15 бала илдети тастыкталды деген маалымат келип атат да. Эми алардын абалы кандай болот? Бизде деги эле ушул коркунучка даярдыктар бар беле? Күзүндө биздин кошуна өлкөлөрдөн Кавасаки чыкканда биз алдын алуу үчүн аракет кылганбыз. Бирок декабрдын аягында биринчи бейтап Кавасаки оорусу менен бизге түштү. Андан кийинки азыркы кезде мынакей 28 деп айтып атканбыз, бирок алардын ичинен 15 ошол Кавасаки оорусуна такталып атат. Азыркы кезде биздин тиги докторлар күнүгө карап иштеп, күнүгө 2 жолу ошол балдардын кандай дары-дармектерди жетишип атабы, кандай лечение алып атат, состояниясы эмне болуп аткан эртең менен кечинде биздин специалисттер менен, ошол заниматься эткен специалисттер менен онлайн өткөрүп атам. Азыркы кезде бүт бардыгынын состояниясы жакшы, оор армакта эч ким жок, баягы средний тяжесть менен легкий тяжестьте алып атышат. Бул боюнча биз Кыргызстан боюнча көчөгүндөгү республикалык штаб өткөргөндө бүт бардык координаторлорго, главврачтарга жеткирдик. Эми үчүн дегенде биздин будущебиз булар балдар. А Кавасаки оорусу болсо ошол 15-и бул ковидти жайында күзүндө жеңил түрүндө өткөргөнүнүн айынан ошол келип чыгып атат азыр. Бул ошол постковидтик синдром деп да атап койсо болот турбайбы? Эми бул илдет жугуштугу, мисалы журналисттер ошол балдарга жакын барып интервью алууга болобу же алыс бар бир аралыкты сакташ керек болобу? Башка балдарга жукпаш үчүн кандай чараларды колдонуш керек? Бул эми мен айтып кеткен Кавасаки дегенди бул ковид оорусунан илдеттен кийинки деле эметпейт, мындай ал башка оорулардан дагы ал өзү болот да, ооруйт мындай. Буга чейин болуп келген. Буга чейин болуп кеткен. Азыр ковидтен кийин мынакей көбөйүп калды. Алардыкын биз ПЦР-тест алып атабыз. Алар деген уже ковид оорусу менен ооруган, жугуштуу эмес. Жугуштуу эмес. Анан ошол балдарды Кавасакиден сакташ үчүн кадимки эле ковидке каршы эмдөө жардам береби? Азыркы кезде дүйнө жүзүндө мурдакы жашоого келиш үчүн адамдар вакцинациядан өтүш керек. Биздин дагы өлкө башка өлкөлөрдө болуп, жарандарыбыз мурдакы жашоого келсин, чоңалактарыбыз, чоң апаларыбыз өзүнүн балдарын, неберелери менен жолугуп, кучакташып, мурдакыдай жашоого келиш үчүн биз дагы аракет кылып вакцинацияга даярданып атабыз. Биздин өлкө Ковакс программасына кирген. Бул Ковакс программасы боюнча бизге 1 миллион 200 000 доза берет. Биринчи этапта мынакей 504 000 дозаны азыркы кезде ушул айдын, февралдын аягында биздин өлкөгө алып келет. Ал деген AstraZeneca деген Англияда Оксфорд университетинде мындай исилдеп тапкан вакцинаны биз сүйлөшөбүз. Эми үчүн башка вакциналарды биз Pfizer'ди алган жокпуз, потому что бизде условиялар жок болчу. А мунун условиясы боюнча 2-8 градус эмеде тепло сактала берет экен. Биз ошондой бизде холодильниктер бар, ал гриппке, ОРВ-га применять эткен вакциналарды ошол эле холодильниктерде сактап, национальный программа вакцинацияны биз азыр киргиздик. Мен кол коюп бердим. Ошол боюнча ар бир аймакта кайсы жерде вакцинацияны кандай баштайбыз деп. Биринчилерден болуп бул медиктерден баштайбыз, экинчилерден болуп бул мугалимдер, андан кийин соцработниктер. Анан мага көп элдер суроо берип атат. Мен айтарым, добровольный основада болот. Анкета толтурабыз.
ким макул болсо ошолорго кылабыз. Мында күч кылып киргизип баардыгын айдап барып вакцинация кылбайбыз. Себеби элдер дагы азыркы кезде айтып атышыптыр, кандай болот деп. Мен айтып атам, баардыгы добровольный основада болот. Негизи бул эмдөөнүн бул түрү төлөм менен жүргүзүлөт да, ар бир адам өзү төлөш керек, баасы кандай болот? Азыркы кезде биз сүйлөшүп аткан 1 миллион 200 миң доза бизге бесплатно берилет. Биз дагы Россия өлкөсүнө дагы 500 миң доза бергиле деп кайрылганбыз. Үчүнчүдөн биздин тышкы иштер министри Кытай өлкөсү менен сүйлөшүп атат. Алар дагы бизге бесплатно бергенге даяр. Бирок алар бизге жетпейт, өлкөбүзгө жетпейт, себеби бардык адамдарга вакцинация кылыш керек. Ошол эле кезде биз Россия менен сүйлөшүп атабыз, Спутник F, Корона дегендерди сатып алып, частный фирмалар менен сүйлөшүп атабыз. Алар да даярданып атышат. Кимде ким төлөп добровольно кылам десе, ал жерде төлөп кыла алышат. Бирок мурдагыдай болуп кары-картаңдар менен балдар биринчи деген нерсе жок турбайбы бул ирет? Жок, ал жерде биринчиден биз айткан жанагы добровольно келгенде биз националдык программа эметтик. Медиктер, мугалимдер, соцработниктер, андан кийин жанагы хронический заболеваниянан ооругандар, сахарный диабет, гипертонический болезнь ооругандар, 65 жаштан өйдөгүлөрдү биз бесплатно биринчи очередь, биринчи этапта ошолорду вакцинациядан өткөрөбүз. Ошол вакцина эмдөө жүргүзгөндөн кийин адам 100% ошо оорудан сакталат деп айтууга мүмкүнбү азыр? Эми ар бир вакцинанын өзүнүн эффективности бар да, ал 2 жолу алынат. Бир жолу алынгандан кийин, бир 3 дем алыштан кийин ар бир вакцинанын өзүнүн эмеси бар, 2 жолу алынат. 2 жолу алынгандан кийин биз баягы антителаны текшеребиз. Антителасы көбүрөөк болсо, бул 100% ал ковидтен жуктургандан сакталат. Эми мына ошо биздин жарандарыбыз айтып атабыз го, социалдык жоопкерчиликти көп сезбей атышат деп. Деги эле аларды токтотуш үчүн кандай чара колдонууну сунуштайт элеңиз сиз? Мен жана айтып кеткендей, журналисттер, средства индивидуальной защитаны алып жүрүш үчүн, то есть бул эмени масканы, жанагы дистанцияны колду жууганды бул биз элге жеткиришибиз керек. Ал жеткириш үчүн биз чоң программа ойлоп таптык. Аксакалдарыбызды, эл уга турган депутаттарыбызды, эл уга турган биздин атактуу академиктерди мен суранып атам. Ошол телевизордон, чогулуштардан барып айтып, түшүндүрүп айтса, мен ойлойм, эл да түшүнө баштайт. Бизге жардам бериш керек. Медиктер өзү жаңгыз калып, бул күрөшүп, булор менен күрөшсө, бул биз жеңе албайбыз. Только эле бирдикте болуп, бир чогуу болсок, биз булорду жеңе алабыз. Мына эми мен биздин убактыбыз да бүтөйүн деп калыптыр. Коомчулук жалпы коомчулукка абдан кызык болуп турса керек. Жакында эле социалдык өнүктүрүү министрлиги менен саламаттык сактоо министрлигине ошол министрлик сиздердин карамаңыздарга карап калды. Бул чечим кабыл алынаардан мурда сиздер менен кеңешүү болгонбу? Сиз аны деги эле кандай кабыл алдыңыз? Жоопкерчилик сизде көбүрөөк болуп калды да. Эми мен саламаттык сактоо министри болгондо эле жанагы сиз айткан башка фомус, ошол эле Министерство труда и социального развития дегендер менен биз тыгыз иштечүбүз. Бирок преемственность жок болчу. Фомусту биз политиканы өткөрүп, ал казначей болчу. Акчаны биз алардан барып сурап, моякка кылыш керек деп биз ошондой болуп, ортобузда преемственность жок болгон үчүн көп медицинадагы тармактарыбыз страдать этип аткан. Ошол эле соцразвитиядагы биз менен 193 миң инвалид бар. 23 миң инвалид балдар бар. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Алардын баардыгы саламаттык сактоо министрлик больницаларында лечение кылып, бирок биз алардын кийинки эмесин көрө албай калчубуз да. Преемственность жок болуп калып, бизден өтүп кетип, тияка барып кантип
жашап атат, эмне болуп атат, андан кийин кайра бизге келчи да. Ошон үчүн азыркы кезде кошулуп биз чогуу оптимизация кылып атабыз. Ошол азыркы кездеги мурун премиясы жок болгондор биригип структураны түзүп, мен ойлоп атам бир 5-6 айдын ичинде ушул оптимизацияга барган биздин саламаттык сактоо менен социалдык өнүгүү министерствосунда жакшы жетишкендиктерге жете баштайбыз. Мына ошол жакында эле ошол сиздин орун басарыңыз болуп калды, Ализа Солтонкулова. Анан сиздер баштадыңыздарбы биригип чогуу иш алып барып? Биз баштап чогуу уже ушул указ чыкканга чейин эле мен билип, алар менен переговор жүргүзүп, структураны тактап, ар бир жерге барып, ошол мурдакы өзүнчө болуп аткандар менен сотрудниктер менен жолугуп, сүйлөшүп, кантип биз кыргыз элине пайда келтире алабыз деп программа менен эметип атабыз. Бизде талаш тартыш жок. Бардыгыбыз чогуу иштеп атабыз. Бул азыркы кездеги Садыр Нуркожоевдун койгон, астыбызга койгон милдетин аткарууга баарыбыз даяр болуп, кыргыз эл үчүн 30 жылдан бери кыргыз эли күтүп жүргөн көйгөйдү алдыга жылдыралы деп атабыз. Мына ошол көпчүлүк ар кандай сын пикирлерин айтып атышат. Анан кийин ошол натыйжасы кандай болорун ачык белгисиз деген дагы ар кандай сөздөр айтып атпайбы? Ошо сиздердин министрликтер бириккенден кийин анын натыйжасы кандай болот экен? Акча үнөмдүү, андан тышкары ошол бир координация бир топко топтолуп, ошол бир киши тарабынан башкарылып, жоопкерчилик да ошондо болобу? Кандай болот натыйжасы? Азыр мен 11 январда саламаттык сактоо министерствосунда реформа киргизгем. Мына бир ай өттү, көчөгүнү чоң мен кыргыз аймагындагы баардык жерде реформа болгон главврачтар менен жолугуп сүйлөшүп, врачтар менен сүйлөштүм. Азыр эле бейтаптар менен сүйлөштүм. Азыр эле ушул жакшы жагына кеткенин, жетишкендигин уже бере баштады. Ушундай эле азыркы кездеги биз кайра эле саламаттык сактоо министерствосунан жанагы бизге кошулган ФОМС, бизге кошулган тиги социальное развитие, бизге кошулган алардын дагы результаты бир 2-3 айдын ичинде бериле баштайт. Натыйжасы билине баштады дедиңиз, ошону тагыраак айтып кетсеңиз, кандай натыйжа? Натыйжасы билине баштаган себеби биринчилерден болуп бейтап мурун анализдерди берип алып, больницага жата албай, же болбосо Центр семейной медицинадагы узкий специалисттер жок болуп калып, бир врач ошол эле кезде боюнда бар биздин аялдарды карап, ошол эле убакта тиги туберкулезду карап, ошол эле убакта балдарды карап, ошол эле убакта онкологический заболевание карап, туберкулезду карап, бир эле жерде карап эметип турчу. Азыр болсо ошондой керек болгондордун баардык специалисттер өз-өздөрүнүн ордуна туруп, өз-өздөрү болсо карай баштады. Бул результатты мынакей баардык жерде бейтаптардын баардык. Эгер поликлиникада анализдерин берип жата албай жүргөн болсо, преемственность болуп калды. Эмчүн дегенде ошол жердеги врач чогуу жооп бере турган болуп калды. Конечный результатында бейтаптын больницага барып, больницадан дарыланып, анан чыгып кайра эле динамическое наблюденияга алып чыгып кете турган болду. Ошондой эле эң чоң бул жерде бизге жетишкендик болгону мурдакы акушер-гинекологдор карап каякка жөнөтүп, каякта төрөт деп көп эметилиши. Тааныш аркылуу иштеп жүрүп эле төрөт үйүнө жатчы. Азыр жок. Ошол бир больницада наблюдение туруп, боюнда барда. Ошол эле жердеги больницадан төрөткө барып, андан чыгып эле үйүнө барганда поликлиникада патронажный медсестра же болбосо педиатр барып уже көрүп атат. Бул результаты Кыргызстан боюнча уже билине баштады. Жакшы экен. Рахмат сизге кызыктуу маек куруп бердиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Анда биз саламаттык сактоо тармагындагы реформа жана Түркияга болгон иш сапардын жыйынтыктары тууралуу сөз кылдык. Биздин жана сиздердин жоопторуңузга, суроолоруңузга жоопту саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев мырза жооп берди. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы биздин студиябызга келип туруңуз деп айтып кетмекчибиз. Азыр болсо мен сиздер менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.